Дүйнөлүк банк COVID-19 пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда быйыл жардылар 1,5 миллион адамга көбөйөрүн билдирди. Алардын саны өлкөдө расмий түрдө миллиондон ашык, бирок жыл сайын азайып жаткан болчу. Чек аралар жабылып, ишканалар карантинге кабылгандыктан бул жылы экономикада кыйын абалда турат. Дүйнөлүк банк тейлөө кызматынан мигранттар которгон акчалардан жана жаратылыш ресурстарынан көз каранды болгон кыргыз экономикасына COVID-19 пандемиясы өтө оор сокку урарын эскертти. Коронавирус акыркы жылдары жетишилген аракеттерди жоюп саларын билдирди. Ушул себептен банк 3 долбоор үчүн жалпы көлөмү $121 миллион берерин маалымдады. Баштапкы талдоо көрсөткөндөй, экономикалык күтүүсүз абалдын масштабы республикада жакырлар 600 миң адамга көбөйтүшү мүмкүн. Кыргыз Республикасынын өкмөтү кризис менен күрөшүү боюнча чараларды көрдү, бирок кошумча колдоо зарыл болуп турат. Жаңы 3 долбоор COVID-19 пандемиясынын кыйратуучу кесепеттерин жумшартыш үчүн жардамга келет жана ар кайсы топторду колдоону камсыз кылат. Пандемияга байланыштуу Кыргызстандын экономикасы быйыл артка кетерин мурдараак бир катар уюмдар да эскерткен. Муну өкмөт мойнуна алып, өлкөнүн ички дүң продукциясы 2020 жылы 6,8% кемий турганын кабарлаган. 5 айдын жыйынтыгында эле көрсөткүч 4,8% азайды. Кыргыз бийлиги 2020 жылы чет жактан жалпысынан $742,9 миллион алмак болгон. Ал каражат коронавирус менен күрөшүүгө, экономиканы жана бюджетти колдоого жумшалары айтылган. Мындан сырткары, быйыл өлкөдө өндүрүш менен экспорт, импорт азаяры, сырттан кирген акча кыскара турганы, жумушсуздук күч алары да мурунтан айтылган. Коронавирус башталгандан бери бардык эле катмарда кыйынчылык болгону белгилүү. Анын ичинде жакырлардын же кирешеси жоктордун катары калыңдап жатканы адис эмес кишилерге деле байкалып турат. Карантин алынгандан кийин коомчулуктан жардам сурагандар азайганы менен кыйынчылык тартып жатканын айткандар дагы эле көп. Şu kolunda бар адамдардан жардам сурайт элем, кайдыгер карабаган кыргыз эли менен жардам берип койгула деп суранат элем. Балам да мен да иштейин, мен да сизге каралашайын дейт. Балам аябай акылдуу. Көчөдөн жумуш берилет десе эле кагаздар жулуп келе берет, сизге жардам берем, ыйлабаң деп түндөрү туруп. Экилерде туруп дуа кылат. Бардык элдер уктап атканда Кудай бизди угат экен, дуабыз жетет экен деп ушу жаш балдарыма уже неме болуп калды да. Кудайдан суранышат ушулар делечи. Жакырлардын саны элетте көп экенин эске алганда, эми көбөйсө да кайра эле айылдарга кошулчудай. Былтыр көбөйүү да азаюу да аймактарда байкалган эле. Кыргызстанда жакырлардын саны 2004 жылы 2,337,000 адам деп эсептелген. 2015 жылы бул көрсөткүч 1,931,000 түшкөн. 2018 жылдары 1,5 миллионду түзгөн. Өткүрбек Рахманов, Регион.